Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүнкү пикир алышып айта турган сабагым сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр, алардын ичинде каратма сөздөр. Каратма сөздөр деген адамдар бирине бири бир кандайдыр талап, өтүнүч, суроо менен кайрылып айтылган кезде колдонулган сөздөр. Каратма сөздөр сүйлөмдүн ээси, баяндоочу жана айкындоочу мүчөсү боло албайт. Бирок сүйлөмдүн башынан, ортосунан, аягынан орун алат. Мисалы, биз апа үйдү жыйнап койдук. Мында биз жыйнап койдук деген сүйлөмгө апа деген каратма сөз кошулуп атат. Апа сүйлөмдүн ортосуна келди дагы эки тарабынан үтүр менен белгиленет. Каратма сөздөр мына азыркы силер байкап аткандай жандуу жана жансыз заттарга да карата айтылат. Жансыз заттарга келгенде, мисалы, менин мыкты жылдарым сага арналат, мекеним дегенде, мекеним бул каратма сөз болду. Ушул эле мекеним деген сөздү сүйлөмдүн башына да алып келсек болот, ортосуна да алып келсек болот. Мекеним, менин эң мыкты жылдарым сага арналат. Же болбосо, менин мыкты жылдарым, мекеним сага арналат. Демек өзүңөр байкап аткандай, каратма сөздөр жандуу жана жансыз заттарга карата пайдаланылат экен, жана сүйлөмдүн ар кайсы жеринен орун алат экен. Дагы мисалдарды келтирейин. Сени менен комузум далай күнүм өттү. Комузум сүйлөмдүн ортосуна келди дагы эки жагынан үтүр менен белгиленди. Сизди сагындык, атаке. Атаке каратма сөз сүйлөмдүн аягына келди да өзүнүн астынан үтүр менен ажырады. Демек сүйлөмдүн мүчөсү боло албаган каратма сөз адамдардын бирине бири карата кайрылып колдонгондогу сөздөр деп эсептелет экен, жана булар сүйлөмдүн башында, ортосунда, аягында кездеше берет экен. Саламатта калгыла.